Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырып, сиздер менен АККМ YouTube каналында жаңылыктардын чыгарылышы. Амансыздарбы? Ноокат жолунун курулушун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу ал кечээ 7-июнда социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык Ноокаттагы жолдун курулушун жеке көзөмөлүмө алдым. Узундугу 15 чакырымдай жол 1 сентябрга чейин бүткөрүлүшү керек деп жазган Камчыбек Ташиев. Эл аралык Ош-Ноокат Рзаков жолунун узундугу 47 чакырымды түзмөкчү. Ушул жылдын 1-мартында Ош-Баткен Рзаков жолунун участоктарын 28-35 чакырым, 41-47 чакырым капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери башталган. Ал эми башкы прокуратура буга чейин аталган жолду курууда 189 миллион 200 миң 223 сом зыян келтирилгенин билдирген болчу. Кыргызстандагы спортчу Жоламан Шаршамбеков дүйнөлүк мыкты күрөшчүлөр рейтингинде биринчиликти сактап калды. Бул тууралуу дүйнөлүк күрөш уюмунун жаңыланган рейтингинде белгилүү болду. Белгилеп кетсек, рейтинг 1-4-июнда Бишкек шаарында өткөн рейтингдик турнирден кийин жаңыланган. Аталган турнирге Жоламан Шаршамбеков катышкан эмес, бирок тизмедеги ордун сактап кала алган. Эске сала кетсек, Жоламан Шаршамбеков грек-рим күрөшү боюнча 60 килограммга чейинки салмак ченинде келем үстүнө чыгат. Буга чейин Бишкекте өткөн рейтингдик турнирде коло байгеге ээ болгон Эрназар Акматалиев дагы жаңыланган рейтингде 1-орунда жайгашкан болчу. Бишкек суусу жок олтурса, мэр Сочиде жүрөт, деди Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев 8-июндагы парламенттин кезектеги жыйынында. Мэрлерди алмаштырып жатып, келген мэр эмне көйгөй бар экенин билгенге чейин кайра алмаштырып жатабыз. Жок дегенде вице-мэрлерди алмаштырбай койбойсуңарбы? Ошолор иштесин. Алар билет да кандай иштеш керек экенин. Мэрге жардамчы болот да. Бишкекте мынтип суу жок, арча бешикте ызы чуулуп жатса, мэр Сочиде жүрөт деп элди караш керек, деди эл өкүлү. Эскерте кетсек, учурда Жогорку кеңеште Бишкек шаарында жаралган таза суу көйгөйү боюнча маселе каралып жатат. Кемпироват суу сактагычына 19 жаштагы жигит чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык Өзгөн районунун Айгыр-Жал айылындагы Кемпироват суу сактагычына 2004-жылы туулган жаран чөгүп кеткен. Кырсык катталган жерге 10 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар тарабынан табылган жигиттин сөөгү суудан чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Бүгүн 8-июнда президент Садыр Жапаров Казакстанга болгон ис сапарынын алкагында эл аралык Астана форумуна катышууда. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, иш-чара Астана Конгресс борборунда өтүүдө. Алгач форум саламдашуу аземи менен башталып, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен келген өлкө лидерлерин жана делегация башчыларын биргелешип сүрөткө түшүүсү менен уланган. Эске салсак, форум тышкы саясат жана эл аралык коопсуздук, эл аралык өнүгүү жана туруктуулук, энергетика жана климаттын өзгөрүүсү маселелерине арналган. Суу мынчалык тартыш болорун билген эмеспиз. Бул туурасында Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамаралиев парламенттин бүгүнкү 8-июнундагы жыйынында билдирди. Жайында эл өкүлү Дастан Бекешов ушундай тартыштык жараларын алдын ала билдиңер беле деп сураган. Жер астындагы суу ушунчалык төмөн түшүп кетерин билген эмеспиз деп жооп берди вице-мэр. Андан соң депутат алдын ала божомолдор жоктугун сындап, Улуттук илимдер академиясынын сунуштарын эч ким окубай турганын жана муниципалитеттин синоптиктер геодезия кызматы менен тыгыз иштебегенин белгиледи. Дастан Бекешов, эгерде жер бөлүнүп берилсе, суу кампаларын куруу үчүн шаардан бюджетинен акча барбы деп сураган. Вице-мэр жер бөлүнүп берилсе, мэрия каражатты таба турганын айткан. Эскерте кетсек, учурда Жогорку кеңештин депутаттары борбор калаада жаралган суу көйгөйү боюнча аткаруу бийлигинин жана мэриянын маалыматын угуп жатышат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. АККМ же Москвадан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.